Саламатсыздарбы, менин ушул өнүгүү клубдун мүчөлөрү. Негизи ар бир адамдын өзүнүн бир потенциалы болот да. Мына ушул жарык дүйнөгө келгенде эле өзүнүн бир өзгөчө потенциалы болот, миссиясы болот. Миссия дегенде предназначение деп коебуз да. Предназначение деген сенин кандайдыр бир ушул дүйнөгө кызмат кыла турган бир миссияң болот. Мисалы үчүн бул карандашты биз эмне үчүн жараттык? Бул жазсын деп жараттык да. Ошондой сыяктуу эле адамдын өзүнүн төрөлгөндө эле бир темпераменти болот, күчтүү тараптары болот. Ошол темпераменти жана күчтүү тараптары дал өзү кандайдыр бир кызмат жасаш үчүн жаралган, ошол кызматын аткарыш үчүн жаралган да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар ошол спорт жагынан күчтүү болуп, спорт жагынан чоң бир жеңүүлөргө жетип, утуштарга жетип, өзүнүн өлкөсүн, элин, дүйнө жүзүндө имиджин көтөрүп атат. Экинчилери мисалы үчүн чек араны сактап атат. Үчүнчүсү доктур болуп элдерди айыктырып атат. Ошондой эле сиздердин дагы бир күчтүү тараптарыңыздар бар да. Просто кээ бир адамдар байкабайт экен, кээ бир адамдар башкалар деле муну билет да. Башкалар баардыгы эле кылып атпайбы? Башкалар кылса мен кантип ушуну сатып, ушуну сунуштап, өзүмдүн бир чоң кыял максаттарыма жете алам деп, мындай чоң бир жумуш катары да көрбөйт экен да. Мисалы үчүн мен көп эксперттерди көрдүм, ошол тубаса таланты бар. Бир нерсени жазай келсе баалабайт да, аны там бекер эле жазап коет же болбосо болбогон акчага жазайт да. Мен анын жардамына муктаж болуп, чоң деле акча төлөгөнгө даяр болгом да. Бирок тигилер сураганда мен ушунча аз баалайт экен деп 2 эсе көп берчимин. Бирок 2 эсе анын сураганынан көп берсем деле ал өтө мындай кичинекей эле акча болчу да. Ошондуктан күчтүү тарапты биринчи байкап, мисалы үчүн кантип байкайсыз? Сиз ошол жумушту жасаганда кадимкидей эс аласыз да, чарчабай эле көп жасайсыз. Бул бир. Экинчиден элдерге ал кызмат кылып жардам берип атканда ошондон бир рахат аласыз да. Алардын көйгөйүн чечкенде алар кадимкидей ыраазы болуп батасын берет. Өзүңүздөр деле көрсөңөр, сиз бир нерсеге муктаж болдуңуз, көп адамдар билбей койду, бирок бир адам ошону чечип, майын чыгарып жазап берди. Сиз ушул адамга кадимкидей ыраазы болуп, батаңызды бергиңиз келет да. Демек, ошондой эксперт болсоңуз, ошол күчтүү тарабыңызды тапсаңыз, анда сиз туура жолго түшкөн болосуз. Негизи эле бул жарык дүйнөгө келгенде ар бир адам мындай актай кагаз болот да, ап-апак кагаз болот. Анан бул дүйнөнү эч кандай мындай көрө албайт да, бул кандай дүйнө, бул жерде элдер кандай, эчтекени билбейт, эмнени жесе болот, жесе болбойт. Ошон үчүн бул дүйнөнү изилдеп баштайт да. Изилдеп баштаганда эң буга жол көрсөткөн бул апасы болот, атасы болот да. Бул ата эненин көз карашы аркылуу дүйнөнү тааный баштайт. Ошентип дүйнөнү таанып баштап, анан чөйрөгө кошулат. Чөйрө дегенде же бала бакчага барабы, же нянькалар келеби, же короодогу балдарга кошулабы. Ошентип алар кандай жүрүм туруму, алар өздөрүн кантип алып жүрөт, эмне кылат, кантип кийинет, даже горшокко кантип отурат, ошонун баардыгын үйрөнүп, анан туурап жаза баштайт да. Мисалы үчүн, эгерде үй бүлөдө биринчи уул төрөлсө же кыз төрөлсө да, ошол биринчи балага өтө кыйын болот да. Анткени чоң адамдардын көз карашы аркылуу сүйлөп бир нерсени түшүндүрүп берүүсү кичинекей балага аны кабыл алуусу кыйын. Элестетиңиз, ал эчтекени билбейт, актай барак, анан кантип эмнени эле сүйлөп атат, эмне деп атат деп, анан эгерде кээ бир ата эне мындай аябай балдарды жакшы көрүп, анын тилинде ойноп күлүп көрсөтүп берсе колу мененчи, ошондо бир аз түшүнүүсү жакшыраак экен. Кээ бирөөлөр ойлойт, чоң баладай эле, чоң кишидей эле сүйлөй берет да. Тиги бала эчтекени түшүнбөй кыйналат. Анан чоң кишидей эле талап кылат да. Ал кантип анын талабына жооп бере алат эле эчтекени түшүнбөсө.
Ошон үчүн үй бүлөдө биринчи балага кыйын болот экен, а вот экинчи төрөлгөн, үчүнчү төрөлгөн балага оңой болот экен да. Анткени тигил улуураак балдардын жүрүм турумун, кыймыл аракетин, сүйлөгөн сөзүн көрүп атып эле, туурап атып эле тез жетилет экен. Ошон үчүн кичүү балдар, кыздар мындай көбүрөөк ийгиликке жетет да. А биринчи балдарга өтө мындай маалымат жетүүсү кыйын болуп атып, развитиеси бир аз жайлагандай көрүнөт да. Ошондуктан эң биринчиден мына тарбия алып атасыңар, андан кийин чөйрөнүн таасирин алып атасыңар, и үчүнчүдөн билим алып баштайсыңар да. Бала бакчадан, мектептен сиздерге кадимкидей эле билим берет. Билим бергенде сиз кадимкидей мындай караңгыда жарык фонарик менен мынтип көргөндөй эле, бир лампочканы жандырып койгондой эле көрө баштайсыңар да. Кадимкидей сиздердин кыйналган, кысталган көз карашыңыз кеңейе баштайт. Мына мисалы үчүн силер ойлочусуңар, ушул жаан кантип эле жаап атат. Асмандан тиги булуттарды тиги бирөө себелеп коебу, же болбосо ал булут келип тигил тоолордон, көлдөрдөн суун ичип алып туруп, анан өйдө чыгып алып туруп кайра жан жайбы деп ушинтип фантазияңар ойнойт да. Мектепке барганда түшүндүрөт. Күн ысыганда пар сыяктуу суу чыгат өйдө. Анан атмосферанын өйдө жагына жеткенде ал жерден кайра муздап, анан кайра жамгыр болуп себелейт. То есть ошонун баарын сиздерге билим, илим аркылуу көзүңөрдү ачып берет да. Ошон үчүн Куранда жазылган эң биринчи ар бир мусулмандын парзы илим алуу деген да. Анан көп ойлойт, мектептен окуйт экенмин, университеттен окуйт экенмин, ошол жетиштүү деп ойлойт да. Кантип жетиштүү, таң калам да, кантип эле жетиштүү. Анткени бир мүнөт сайын ачылыштар болуп атат, бир мүнөт сайын жаңы китептер жазылып атат, мүнөт сайын технология өзгөрүлүп атат. Эгерде сиз жана тамак ичкенде эле билим алууңузду токтотуп койсоңуздар, то есть мээге азык көрбөсөңүздөр, анда сиз жашоодон артта каласыздар да. Ошон үчүн төрөлгөндөн баштап аркы дүйнөгө кеткен маалга чейин талыкпай билим алыш керек да. Ошол Куранда жазылып турган. Ар бир мусулман илим алыш керек деген. Ошентип кысталган көз карашыңар мындай убакыт өткөн сайын кеңейе берет да. Бул дүйнөнүн сиз кадимкидей кенен көрүп, артта калбай мындай в ногу со временем жашайсыздар. Жанагы чөйрө боюнча дагы кошо кетейин. Сиз кайсы чөйрөдө жүрсөңүз, ошолордун жүрүм турумун, сүйлөгөн сөзүн, ойлогон оюн туурап калат экенсиздер да. Вот ошон үчүн мен дайым айтам да, сиз байкабай эле ал чөйрөнүн энергетический состояниясын кабыл алат экенсиз да. Мына мисалы үчүн сизден ийгиликке жеткен чоңураак адамдар бар да. Анан ошол чоң адамдын жанына келгенде адамдар үч түрдө өздөрүн алып жүрөт да. Мына мисалы үчүн мен жаныма келгенде эле көп айтат, сүрдөдүм, анан бере турган суроолорумду унутуп калдым, анан тигинтим, мынтим деп. Убагында мен студент кезде деле чоң адамдын жанына барганда ошондой сүрдөчүмүн. Анан бул жерде үч түрдүү өзүңүздү алып жүрө алат экенсиз да. Мына биринчи түрдөгү адамдар сүрдөп, коркуп, ошол оюн унутуп калат экен дагы, анан унчукпай тигил адам батыраак тиги анын жанынан мындай алыстасам экен деп аракет кылат экен да. То есть кадимкидей дискомфорт болот экен, бул сүйлөгөн сөзүн унутуп, даже суроо бере албай калат экен да. Бул биринчи типтеги адамдар. Экинчи типтеги адамдар булар настолько тиги өзүн майда көрүп, кичинекей көрүп кетет экен да. Мына тигил чоң, мен эчтеке кылган жокмун, эч нерсеге жеткен жокмун деп, булардын кыйкым минус жактарын издегенге аракет кылат экен да. То есть элестетиңиз, мына мен мисалы үчүн эч нерсеге жетпей калдым, анан чоң кыйын адамды көрсөм, анын кыйкымын издеп, бул мындай эле турбай, бул тигиндей эле турбай деп минусторун таап, муну кемсинткенге аракет кылат экенмин да. Ошон үчүн азыр чоң популярдуу ырчылар болобу, миллиардерлер болобу, атактуу адамдар болобу, комментарийлерди карасаңар, көбү негатив жазат да. Анткени ошол негатив жазган адамдар өзүнүн майда экенин байкап туруп, ошол комментарий менен кемсинтип жазганда, как будто ошол өзүнүн көзүндө чоңураак
көрүнгөнсү баштайт да. Ошон үчүн анын жаман нерселери жатат. И үчүнчү гана поведение аябай туура экен да. Бул үчүнчү поведение өзүңдүн артта калганыңды түшүнүп, мойнуңа алып, бул адам жөн эле чоң ийгиликке жеткен жок, бул адамдан бир нерсе үйрөнүп алайын деп аны туурап, андан кеңеш сурап, анын жанына жакындап, ага жардам берейин, бир жеринен алыша кетейин деп волонтер болуп кирип жардам берип, то есть ошентип аны менен сыймыктануу процессин жүргүзөт экендеги, сиз ким менен сыймыктанасыз, ошонун жүрүм туруму, жакшы жактары сизге жугат экен. Аны даже мен өзүм байкагам. Мен Славянский университетке мындай зеленый студент болуп келгенде, биздин декан өтө акылдуу адам болгон, аябай чоң сыйлыктардын ээси, көптөгөн монография, илимий ачылыштарды жасаган. Анын сүйлөгөн манерасы, баскан жүрүм туруму ушунчалык мен аны менен суктанып атып, подсознательно анын сүйлөгөн манерасын, жүрүм турумун көчүрүп алыптырмын да, кадимкидей ксерокопия катарчы. Анан кийин мага көп эле айтып жүрдү, сен декандай сүйлөйсүң, сен декандай строгий болуп жүрөсүң депчи. То есть ошентип сиз кимди жактырсаңыз, подсознательно анын жүрүм турумун сиз көчүрүп алат экенсиз да. Ошон үчүн мен бай болом деген өзүмдүн окуучуларыма дайым айтам да, сен эң биринчиден бай адамды көргөндө жек көрбө. Бай адамды көргөндө наоборот сыймыктан, суктан. Ушул адам өзүнүн эмгеги менен же болбосо мындай даанышмандыгы менен кандайдыр бир учур пайда болгондо ошону коркпостон риск кылып пайдаланып кетти, бутуна туруп кетти, азамат экен, мен дагы ушундай болсом деп сыймыктанып тур. Ошенткен сайын сиз тартасыз да байлыкты. А эгер делесиңиз байды көрүп алып эле, булар ичип жеген, булар тиги эзип алып, бирөөнү коррупция кылып деп эле шилтеп жамандап баштасаңыз, анда сизге байлык эч качан жукпайт да. Конечно, көп эле тиги туура жол менен байыган жок, бирок эгерде статистика менен санап көрсөңөр, где-то 10-20% эле туура эмес жол менен байыйт экен, а 80% туура жол менен эле байыйт экен да. Просто биз ушунчалык тиги өзүбүздүн бай болбой жетишпей калган абалыбызды актагыбыз келип, бүт эле бай болгон адамдарды ошол жанагы 10% жаман категорияга кошуп, 100% эле жаман жол менен байды деп туура эмес бир адашуубуз болот экен да. Ошондуктан дайыма ийгиликтүү адамдарды көрсөңөр, суктанып, сыймыктанып, мен дагы ушундай болом деп турушуңуз керек да. Андан кийин мына тарбия, чөйрө, билим алуу, төртүнчү таасир тийгизе турчу нерсе бул жеке тажрыйба да. Анткени сиз жөн эле китептен окуп, адамдарды көрүп, бирок өзүңүз кыймыл аракет кылбасаңыз, өзүңүз кандайдыр бир сыноолордон өтүп, аларды ар бир ситуация, проблеманы чечкенди үйрөнбөсөңүз, анда албетте эч нерсени сиз билбей каласыз да. Ошон үчүн айтат да, мына өзүңөрдүн балаңар болсо, бир нерсени инициатива көтөрүп жасаса, анан жыйынтыгы окшошпой калса, эч качан аны урушпаңыз да. Анткени ал жеке тажрыйба чогултуп аткан кези. Бир нерсени инициатива көтөрүп жасады, болбой калды. Сиз эң биринчи ошол попытка кылган аракети үчүн макташыңыз керек да. Сен азаматсың, сен ушуну кылам деп жасадың. Албетте бул сразу эле окшошуп кетпейт, бирок экинчисинде мына монтип жасасаң, анда окшошот деп, наоборот ага көрсөтүңүз. Ар бир ошибка аркылуу адам үйрөнүш керек, тажрыйба алыш керек, даанышман болуш керек. Ошону үйрөтүп көрсөтүшүңүз керек да. Сиз мисалы үчүн азыр чоңойдуңуз, анан көп айтат да, мен жеке ишкерлик кылгым келип атат, кантсем туура болот дейт да, окубай туруп, билим албай туруп эле кеңеш сурай берет. Анан мен айтам да, жок дегенде сен онлайн курсту окуп ал, андан кийин анан ошого жараша кадамдарды жасайсың. Албетте чоң сумманы салбай, даже кичинекей сумма менен эле баштап көрөсүң. Бул биздин курсубузда анын баары кадамдар жазылган. Десем деле болбой, жок мен кыйынмын, өзүм билем, мага айтпай койду деп эле өзү билгендей кылат. Анан эптеп 10 жыл, 20 жыл топтогон акчасын салат дагы жок, минуста отуруп калат. То есть мындай адашууну жасабаңыздар, лучше тиги эле ошол
тажрыйба топтоп кандайдыр бир башынан өткөн адамдан кеңеш сурап ошол айткандай кылсаңыз, сиз рискти хотя бы бир 60% азайтасыз да. Анан любой нерседе гарантия болбойт. Тем более бизнесте гарантия болбойт да. Кээ бир ойлойт да. Бул айтты, мен окудум, значит 100% ушундай айткандай болот, ийгиликке жете кетем депчи. Анткени бул дүйнөдө баардыгы эле неизвестность да, то есть белгисиздик. Анан гарантия берем дегендин баары эле мошенник болот. А гарантияны бир гана Алла Таала бериши мүмкүн. Ошон үчүн сиз дайыма айтыңыз, мына бул 60%-дей туура багыт алдым, бирок 40% белгисиздик, ошого карабастан бул кичинекей сумма менен аракет кылайын деп. Сиз жазап көрсөңүз болбой калышы мүмкүн, бирок болбой калса деле сиз уже акылдуураак болдуңуз да. Сиз уже тажрыйба алдыңыз. Ошон үчүн көп айтат да, 40 жашка чейин көп ката кетирип тажрыйба топтош керек экен. Кийин 40 жаштан кийин уже ошол тажрыйба менен кадимкидей бир нерсени жазасаңыз, уже колуңуздан келе баштайт экен да. Анан мына тарбияны алдыңыз, чөйрөнү алмаштырдыңыз, билим алдыңыз, жеке тажрыйба алып атасыз. Ушул жетиштүүбү? Жок, бул жака дагы бир параметр кошулат, бул саякат. То есть дүйнө жүзүн кыдырып көрүү. То есть жок дегенде бир жылда бир сиз көрбөгөн, сиз болбогон жерге барып көрүп келүү да. Анткени сиз бир эле айылда жүрө берип эле дүйнө таанымың бай деп отура берсеңиз, анда сиз, конечно, эч нерсени көрө элексиз да. Сиз шаарга эле барасыз, шаарда 2 миллион адам жашайт экен, моундай сонун элитный үйлөрү бар экен деп таң каласыз. Бирок бул жерден мисалы үчүн Дубайга барып келсеңиз же Москвага барсаңыз, анда да көз карашыңыз кеңейет да. Моундай өнүккөн турбайбы, биз 50 жыл артта калган турбайбызбы деп кадимкидей көзүңүз ачыла баштайт. Ошентип канчалык көп өлкөгө барсаңыз, алардын жүрүм турумун, традицияларын көрсөңүз, ошончолук сиздин көз карашыңыз кеңейет. Ошон үчүн ушул 5 нерсени жашооңузда көбөйтсөңүз, кеңейтсеңиз, ошончолук сиз мындай объективно, то есть мындай көз карашыңызды нейтралдуу кылып, дүйнө жүзүн көрө баштайсыз да. Бүгүн сиздер үчүн бир көз караш боюнча жакшы сабак бердим. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, ушул видеонун аягында комментарийге жазсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 деген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.